Урматтуу депутаттар, жумушту башлай берсек, кворум бар. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, жыйындын катышчылары, кворум бар. Анда комитеттин бүгүнкү жыйынын баштасак, сиздердин алдыңыздарга бүгүнкү жыйындын күн тартиби жана тийиштүү материалдар таркатылып берилген. Күн тартибинде 4 маселе каралат. Биринчи кезек күн тартибин бекитип алалык. Урматтуу депутаттар, кимде кандай сунуштар бар? Сунуштар барбы? Анда күн тартибин добушка коем, урматтуу депутаттар, добуш берсеңиздер. Макул, каршы жок, күн тартиби бекилди. Күн тартибиндеги маселелер боюнча чакырылгандардын тизмеси сиздерге таркатылып берилген. Чакырылгандар баары келишти да уже. Анда урматтуу депутаттар, маселени кароого өтсөк. Биринчи маселе бул Кыргыз Республикасынын 2024 жылга жана 2025-26 жылдардын пландык мезгилине республикалык бюджет жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору. Демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин төрагасы Жапаров, баяндамачы Кыргыз Республикасынын финансы министри Бакетаев. Алмаз Кушубекович, сиз бересизби? Бул жакка чыгасызбы же ошо ордуңуздан эле? Чыгасызбы? Келиңиз. Канча минут убакыт жетиштүү болот сизге? 12 минут. Кичине кыскартасыз анда кийин суроо жоопту. Келиңиз. Баштай бериңиз анда. Урматтуу Азизбек Атукозович, урматтуу депутаттар, силердин көңүлүңүзгө биз республика бюджеттин долбоорун сунуштап атабыз 24-26 жылдарга. Биринчи кезекте бюджеттин ресурстук бөлүгү боюнча негизги артыкчылыктарга токтолуп кетсем, эгерде 23 жылдын бюджеттин түзүүдө биз мамлекеттик сектордун бюджетинин ресурстарын 503 миллиард 400 миллион сом деңгээлде пландалсак, учурдагы аткаруу бул көрсөткүч ашыкча аткарыла тургандыгын көрсөтүп турат. Ушуну эске алуу менен 24 жылга мамлекеттик сектордун бюджетинин ресурстарын 600 миллиард 700 миллион сом суммада пландап жатабыз. Бир нече жылдар бою бюджет керектүү өмөнө өзүнө алып жүрөт. Акыркы жылдары 21 жылдан тартып финансылык активтерге киргизүү аркылуу экономикалык өсүү жогорулатуу саясаты жүргүзүлүүдө. Мында орто мөөнөттүү келечекте бизде экономикалык багыттагы бюджетке өтүү байкалууда. Биздин алдыбызда эки чоң милдет турат: жарандардын жыргалчылыгын жакшыртуу, ошондой эле мамлекеттик карызды жеңилтээлөө. Бул эки тапшырма бюджетти инвестициялык мүнөздөгү тенденцияга алып келди. Мамлекеттик башкаруу секторунун бюджетинин же консолидациялык бюджеттин ресурстарына токтоло кетсем. Бул слайдтан көрүнүп тургандай 21-22 жылдары мамлекеттик башкаруу секторунун бюджетинин ресурстары кыйла көбөйгөн. Жыл ичинде болгон кыйынчылыктарга карабастан 22 жылы 443 миллиард сомдук көрсөткүчкө жетише алдык. 21 жылга салыштырмалуу өсүү 130 миллиард сомду түздү. 24 жылы консолидациялык бюджеттин ресурстары 600 миллиард 700 миллион сом түзөт деп пландалууда. 23 жылдын бекитилген бюджетине салыштырмалуу өсүү 97 миллиард 300 миллион сомду түзөт. 24 жылы салыктык киришелер 347 миллиард 800 миллион сом деңгээлинде болжолдонууда. Ошондой эле салык кызматы тарабынан администрациялануучу социалдык фонддун киришелери жакшы өсүү көрсөтүүдө. Сот фондунун жана милдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун киришелеринин өсүү 12 миллиард 800 миллион сомду түзөт. 25-6 жылдарга консолидациялык бюджеттин ресурстары 646 миллиард сом жана 661 миллиард сом суммаларында күтүлүүдө. 24 жылга республикалык бюджеттин баардык ресурстары 495 миллиард 600 миллион сом суммасына пландалууда. Анын ичинде республикалык бюджеттин киришелери 378 миллиард 400 миллион сом түзөт же 23 жылдын бекитилген бюджетине карата өсүү 53,4 миллион сом болот.
жылы республика бюджетinin чыгымдары 358,8 миллиард сомду түзөт. Республика бюджетinin профицити 19,16 миллиард сом же ички дум продукция карата 1,16% деңгээлинде пландалууда. Профицити жумшоо багыттары бар, бул акционердик коомдорду капиталдаштыруу жана бюджеттик кредиттерди берүү, ошондой эле мамлекеттик карызды негизги суммасын тындыруу. Мында 24 жылга активтерди жана милдеттенмелерди эске алуу менен чыгымдар 495 миллиард 600 миллион сомду түзөт. Ошентип бюджетибиз тең салмактуу, активтерди жана милдеттенмелерди эске алуу менен чыгымдар биздин жалпы ресурстарга барабар 495,16 миллиард сом. Бюджеттин профицити боюнча маалымат берип кетсем. Орто мөөнөт мезгилге профициттин негизги себептери бюджеттин өздүк киришесинин көбөйүшү, ошондой эле тышкы бюджеттик колдоону тартуу тенденциясынын төмөндөшү болуп саналат. Ошондой эле акционердик коомдордогу мамлекеттин үлүшүн көбөйтүү катары финансылык активтер менен экономикалык жактан багытталган чыгымдарды каржылайбыз. Акционердик коомдорду капиталдаштыруу биздин экономикага оң таасирин тийгизет жана мультипликативдик натыйжа берет деп эсептейбиз. Мындан тышкары карыздын негизги суммасын көбүрөөк төлөө орто мөөнөт мезгилине туура келет. Ошентип жогоруда айтылганда республикалык бюджеттин профицитин өзүнүн багыттары бар. Акционердик коомдорду капиталдаштыруу жана бюджеттик кредиттерди берүү. Ошондой эле мамлекеттик карыздын негизги суммасын тындыруу. Бир мүнөткө биз бул баягы фракцияда караганбызда, бөжүңүз таркатып беребиз баардыгын. Ошо урматтуу депутаттардан суроо жооп эле өтөрүп эле. Билесиздер да уккансыздар баарын, Катып эле. Анда кандай суроо жооп өтө береликсиз? Мели? Ордуңуздан эле жооп бере бересизби? Анда же бердимби же? Анда отура бериңиз, отуруп жооп бере бересиз. Анда урматтуу депутаттар, суроо жоопко өтсөк, анда кимде кандай суроо үчүн? Замир Дүйшалович. Сөз сизде. Саламатсыңарбы, урматтуу кесиптештер. Алмаз Кушбекович, мен бир-эки тактоочу сунуштарым бар да, суроолорду. Түрткү берүүчү грант бул 2024 жылга канча каралды? Steam гранттарды эмки жылга 1,5 миллиард сом карадык. Жанагы былтыркы биз берген сунуштар билесиз да? Ооба. 5 сунушубуз бергенбиз, ошонун ичинде парокту көбөйтүү боюнча. Парокту 5 миллионго чейин көтөрдүк. Теңдөөчү грант боюнчачы? Теңдөөчү гранттар болсо жалпысынан азыр мен айтып коеюн. Жалпы жергиликтүү бюджеттердин көлөмү 44 миллиардга 48 миллиардга сомго чейин жетти бүгүнкү күндө. $43 миллиард 892 миллиард сом эмки жылга жалпы жергиликтүү бюджеттердин көлөмү эмес көрсөткүчү. Анын ичинде жана выравнивающий трансферт деп коебуз 2 миллиард 669 миллион сом. Алмаз Кушбекович, рахмат, былтыркы сунуштарды эске алганыңыздан. Мына теңдөөчү грант боюнча да билесиз да, сиз жанагы мыйзам негизинде иштеп атат да, дотациядан чыккан жергиликтүү бийлик дотациясын алып коюп атпайбы, ошону кандай кыласыздар мындан кийин? Ооба, биз муну эске алып мындай баштайын дегенбиз, бирок быйыл АТРдин бир этаптары башталды, укрупнение деп баштадык. Ошо укрупнение бүткөндөн кийин жана биз алган билеттерибизди жергиликтүү бюджеттин кирешеси көбөйсө, выравнивающий грант азайбайт деген ушул тенденция менен биз аппарат саясатыбызды. Келерки жылга уже патент иштебейт да, патент жок болот, Патент кандай кыласыңар? Бул жанагы жергиликтүү бийликти кол бутун. Саламатсыздарбы. Исламбек Кыдыргычев, салык кызматы төрөгөнүнүн орун басары. Патент соода жүргүзгөнгө жок болот да. Калган патенттер калат. Соода жүргүзүү үчүн упрощенный система налогообложения бар, жеңилдетилген. Единый налог деп коебуз. Ошол режимге өтүп, соодагерлер иштейт ошол режим менен. Оборотуна жараша салыгын төлөп. Эми патент жок болсо бирдиктүү салык өтөт да, туурабы? Бирдиктүү салык, ошо единый налогдон бирдиктүү салык. Бирдиктүү салык өткөндөн кийин жергиликтүү бийликке түшпөйт да бул салыктарчы. Бирдиктүү салык ошо. Азыр эми олуп турсаңыз АТР болуп атат да. АТРдин жыйынтыгы менен кандай кыласыңар? Бирдиктүү салыкты сатуудан түшкөн салыкты кандай 50% кайрадан
жергиликтүү бийликке берүүгө кандай көз карашыңар кандай? Эми жылдан өткөн сайын эле жанагындай дотацияга кирип кетип атат да жергиликтүү бийликчи. Негизи быйыл ошо бирдиктүү салык 100% республикалык бюджетке тийиштүү болчу, анан бирок Минфин ошол бирдиктүү салыктан түшпөй калган сумманы компенсировать этип берип атты да жергиликтүү бюджетке. Мен жооп берип коеюн. Бюджеттик саясат эмкеде биз көз караш үчүн туура айтып кеттиңиз. Муну АТР бүткөндө өзүнүн доходный потенциал пайда болот да. Бүгүнкү күндө азыр бир нерсе айтыш кыйын. Анан сиз туура айтып кеттиңиз, ошо сунушта түшкөн налог с продажсы да расщепленияны карап бергиле депчи. Бирок аны карап берели десек, чын айтканда муну райондордо жана айыл өкмөттөрүндө түшө турган көлөмү да аз. Эффект болбойт экен да. Ошондуктан биз азыр суранып атабыз, ошо АТР бүткөнчө, укрупнение бүткөнчө ошо анализдеп чыгып, кандай бир булактарды ошо стимулирующий жагынан карап берели деген эми саясатыбыз бар бүгүнкү күндө. Ошону эске алып азыр ишти жүргүзүп атабыз. Рахмат. Мынакей чыгашага караганда Киреше булагы көбүрөөк 19 миллиард 600 салыштырмалуу. Ооба. Бул эми келерки жылга немеге тиги капитал курулуштарга да кошулдубу? Ооба, биринчиден мен ошо проект жөнүндө кичине токтолуп кетсем, 30 жылдын ичинде бул экинчи случай дегендейчи, ошо проект менен. Биринчиде сырттан келген чоң бир гранттар келип, ошо эсептен проект болуп кеткен. Быйыл мына эмки жылга бюджетибизди даярдап жатабыз. Бул өзүбүздүн күчүбүз менен ошо Киреше жагыбыз чыгыша жагынан көбүрөөк болуп, ошо эсептен профицит болду. Бирок андай жөн жок эле мындай күнүмдүк тамак ашка жөнөтпөй, ошо экономикага, өнүктүрүүгө жөнөтөйүн деген оюбуз бар. Биринчиден, экинчиден биздин мына ошо 5 жылдык мөөнөттүн ичинде эң чоң мамлекеттик карызга жетип калдык да төлөгөнгө. Ошону жыл сайын сырттанбы, ичкиденби алып эле шапка кийип, ушундай принцип болгон. Ошо механизм иштеп келатат да, ушундай эмечи. Бирок аны колдонбой, биз ошо өзүбүздүн Киреше жагыбыздан төлөп чыксак деген биздин пландабыз бар. Анткени бул жеңилдик берет. Жеңилдик берет эмки мындай периодтарга кайрадан мындай уже жаңыдан уже проекттерди иштеткенге, жаңы мындай эффективдүү проекттерди иштеткенге, сырттан алып келген кредиттерге ушундай бир жакшы түзүм болот дейбиз да. Ошондуктан жана айтып кеткендей, докладымда ушу жетпей калдым. 26 жылы уже 87 миллиард сом биз төлөмдөр төлөшүбүз керек да. Ошого байланыштуу эмки жылдан баштап ошо профициттин частьтен өзүбүздүн булактарыбыздан төлөй турган шарттарыбыз бар. Ошону силер бизге колдоп берсеңер, ушу бул сырткы карызды, ички карызды, мамлекеттик карызды и экономикага багытталган биздин эмес тармактарыбызга бүгүн сунушубуз бар эле да. Алмазбек Кушбекович да бир кошумча сунушта могу жанагы коңшу мамлекеттер кеткен экспорт биздин мал жаныктар кетип атпайбы? Бизге ушундай ишкерлер жанагы кайрылып атат да. Биз дейт мына жылына 2022 жыл мына айыл чарба министрлигинин берген тактама боюнча 2022 жылы 233 миң майдан жандык өтүптүр коңшу мамлекетке. Мал жылкылар 16 миң дана. Мына ушулар ишкерлер кайрылып атат да, ушул орто жолдо жанагы жеке ишкерлерге 2,5 миң сомду 3 миң сомго чейин беребиз дейт. Мамлекетке эч нерсе төкпөйбүз дейт. Мына эсептесеңиз ушул 1 миллиардка жакын Киреше бар. Түшүнүп атасызбы? Мамлекетке эч кандай акча төлөбөйбүз дейт. Şu жанагы ортодогу жанагы жеке ишкерлер бар, ушуларга 2 миң сомдон 2,5 миң сомдон беребиз дейт. Биз да мамлекетке төккүбүз келет дейт да, мындайчы. Киреше да бул да, муну эсептеп эске алып койсоңуз, бизге кайрылып атат ушуларчы. Да маселе боюнча Алмаз Кушбекович, мына аймактарды кыдырып атабыз да. Бир-эки көйгөй берип айтып койсок, Аксы районунда Ак суу айыл өкмөтүнө караштуу Мөрбулак айылында Наркул Рыскулов атындагы 59 мектеп жазып алсаңыз, өзүңүз белгилеп койсоңуз. Авариялык абалда экен да. Нокен району Бүргөн айыл өкмөтүнө караштуу Курам айылында, чоң айылда балдар бакчасы жок дейт. Аксы районуна караштуу Кашка суу айылында номер 29 Айтматов Бийимов атындагы мектеп, авариялык абалда мектеп. Ошондой эле Ташкөмөр шаарында бир мектептин спорт залы жок экен. Анан транспорт министрлиги өкүлдөрү барбы?
Жок, бул жерде бүгүн жок алар. Чакырылбаганбы? Кеше Рахмат, Алмаз Кушбекович. Эске алып койсоңор. Биз жазып алдык. Ийгилик барыңыздар, колдойбуз. рахмат, анда кийинки сөз Кунузбек Кошалиевич. Рахмат, Айжан Токозович. Урматтуу кесиптештер, чакырылгандар. Алмаз Кушбекович, сиз айтсаңыз, мына бюджеттин профицитине 19 миллиард 643 миллион деп чыгып атпайбы? Туура. Мына бюджеттин судаларын кайтаруу деген сумма бул каяктан чыккан сумма? Кайсы судан берип атасыңар? Жок, биз кредит бергенбиз да, бюджеттен кредит берилет да. Ну тут же написано, суда же написано. Кредит деп жазылган жок, суда деп берилип атпайбы? Суданы кайтарып берип атат. Бюджеттик судаларды кайтаруу деп атат. А кимдер алган бул судаларды? Жок, мындай классификацияда ушундай суда деп, фактически бул кредит, бюджеттин кредит. Биз суданы жергиликтүү бюджеттерге беребиз. Бирок мына бюджеттерибизде акыркы кездерде суда жок. Алмаз Кушбекович, биз кредит менен суданын айырмасын билишибиз керек да, концепт туурабы? Туура. Анан муну сиздин кайсы кызматкериңиз жазып атат билбейм мен муну. Жок, И притом немалая сумма здесь. туура, бул көбүнчө бул энергия секторуна байланыштуу кредиттер бул. Ну кредит болсо кредит деп жазылат анда, эмне үчүн суда деп жазылган? Бюджеттин классификацияда ошо код менен бюджеттин суды деп коет экен да. Биз айтып аткан замечаниялердин баардыгын өзүңүз жазып алсаңыз, чтоб такие вот биздин мисалы үчүн эртең могу элге алып чыгып могу бизде суда бар экен, суда берилет экен десек, эртең бизден элде сурайт да. А биз алсак болбойбу ал суданы депчи. Если вы меня правильно понимаете. Туурабы? Ошондуктан бул биринчи маселе. Экинчиси, вообще строительствого кийинки жылга канча акча бөлүндү? Барбы сизде? Капитальное строительство бөлүндү? Кап вложение боюнча эмки жылга биз долбоордо 8 миллиард деп карап атабыз. 8 миллиард деп. Мен өткөндө Акылбек Семековичтин кабылдамасында болуп, анан бир же мен туура эмес түшүнүп калдымбы, жагиш ошондой туура эмес айтып койду билбейм. Мен кийинки жылга садик салбайм деп айтты да. А садикти ким салат анда? Садикти ким салышы мүмкүн? Элдер өзү салсын садикти айтып койду да. Мен ошону түшүнбөй калдым. Түшүндүрүп берип коесузбу? Мен түшүндүрүп коеюн. Закондо боюнча деле биз айтып атабыз, садик республиканский деңгээлде салынат. Бирок аны иштетүүсү жана айлык содержаниясы баары жергиликтүү бюджеттен болот. Нет, я понимаю, аны деген понимаю, айлык акыны деген. Бирок бизге аны салыш үчүн биринчи иштетиш үчүн салыш керек да анычы. Ошо республика бюджеттин эсебинен салынат. Но такого нету. Жок. Чтоб жана мамлекет садик салбайт дегенчи. Анан өзүңүз кандай жазып алсаңыз, эми мен баягы кайра айткан жерден ыйлаган, айткандын оозу жаман, ыйлагандын көзү жаман деп эле биздин райондун ошол эле жанагы биздин жазы кечүү Токтогул, Каракөлдөр бул өтө жапа чеккен айылдар, жапа чеккен айылдар. Бүгүнкү күнгө чейин мектептерибиз бар курулуп бүт элек. Бүгүнкү күнгө чейин ирригацион бар бүт элек. Строительный объекттер бар бүт элек дегендей. Соц объекттер бар бүт элек. Ошону бир көз салып өзүңүз жазып алыңызчы. Термечиков деген мектеп бар. Гострой барбы жок биякта өзү? Биздин балдар жазып атат, как отдел кап вложения. Термечиков орто мектеби бар. Эртең бир шуну кулайт деп турабыз. Мына эртең катыра карзап койсо, балдарды басып калат. Это точно. Ничке сай Буракан деген айыл бар, ушул Бураканда. Анан кечээ мен сиздерге эмеде айтып кеттим. Фракцияда да айттым. Канаша орто мектептен срочно баштагыла. Канаша орто мектептен баштасак болбойт. Ал жерде дагы кечиресиз, Канаша мектебине 107 миллионго биз казначейский обязательство чыгарып бердик. Курулуш башталды уже. Толук менен акчасын бердик. Бердиңер акчасын, бирок мындай болуп атат. Азыр бирден налоговый инспекция отурат.
жанагы банковский жолдомо деп койдуңар, банктык жолдомо деп койдуңар. Бүгүнкү күнгө чейин акчадан албайшат. Мен районумда Бул банковский сопровождение эмес, бул казначейское обязательство деген башка бул. Башкалы? Бул акчасы уже Банковский учетунда турат. сопровождение 2 капитальный ремонт болуп атат, менде 2 мектеп ремонт болуп атат. Бул Иманбаев орто мектеби менен Нургазиев орто мектеби. Жазып алыңызчы, мына суук түштү уже. Мына азыр ишсең биздин зданиянын ичинде суук болуп атат. А тем более тизикте элестетип көргүлө, экинчи, үчүнчү этаждын баардыгы айнектердин баары алынган, крыша сыйылган, биринчи этажында окуп атышат балдарчы. Айтып коелайм ошого. Биз ал мектептер биз билебиз. Бир сиз айткан биринчиси Нургазиев мектебине 5,5 миллион бергенбиз, Имангазиев мектебине 6,5 миллион бергенбиз. Мага бүгүн чалышты. Бирок подрядчиктер биздин шартыбызды аткарыш керек. Алар банковский сопровождениега регистрация болуп кириш керек. Алар өздөрү тиешелүү документтерин алып келсе, акчалары бар. Андай боло турган болсо, анда өзүңөрдүн специалисттин жөнөткөлү дагы үйрөткүлө да. Барып аракет кылдырткыла да ошолордучу. Эми экидөө кагышса орто чымын өрөт болуп биздин балдар страдает. Майдан баштап, ошо каникулга чыккандан баштап какшап келатам. Же мен дагы кээ бир кесиптештериме окшоп бакырышым керек бар ошодон. Эми андай кылбагыла да. Анда барып жардам бергиле ошоя коюп. Мына профитиме чыгып атабыз деп мактанып атабыз, сүйүнүп атабыз, өзүбүз дагы сүйүнүп атабыз ушундай. Мына өзүнүн күчүбүз менен мына оозун толтуруп азыр айтып берди, бизге министр финанс айтып берди. Мына биздин өзүбүздүн күчүбүз менен чыгып атабыз профитке депчи. Бул жакшы нерсе. Бирок эми ошону дагы туура пайдаланалы да. Сиз ат жөнүңүз ким? Сиз ким болуш дейсиз? Капиталдык салымдарды пландоо бөлүм башчысымын. Ушуну жөнөтүңүзчү токтогулга. Эртең барсынчы. Барып келет. Понедельник күнү барып, ошол жакта өзү бар үйрөтүп анан келсин ошол жактан. Рахмат. Рахмат, анда кийинки сөз кимде? Алишер Абдуллаевич, сөз сизде. Рахмат, Азат Окозуевич, саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу чакырылгандар. Алмаз Кушбекович, чындыгында кечээ күнү буга чейин дагы бир топ суроолорду алып талкуулаганбыз фракция жыйынында дагы. Ошону менен катар эле бүгүн азыр командаңыз менен келип отчетторуңузду дагы бир катар карап чыктык. Өзү негизи профицит дегенди кошуп айтуу же болбосо ошону отчетко киргизүү бул жакшы жашаан да, жакшы жаңылык десек дагы болот. Себеби буга чейин только биз дефицитте жүргөнбүз. Жана өзүңүздүн дагы маалыматыңызды айтып кеттиңиз. Буга чейин эми кээ бир моментте искусственный гана профицит болгон болсо, быйыл чындыгында ар кандай салыктык эмес, ошондой эле бажы тармагы аркылуу чогулган кирешелердин негизинде профицит болуп атат. Ал менен катар эле канчалаган айлык акылар, ошол эле мугалимдердин, врачтардын ар тармактуу көтөрүүлөр болуп, бир топ алдыга жылуу. Буга кандай жетишип атасыздар? Биринчи кезекте ушул салык кызматы, ошондой эле бажы кызматындагы түздөн түз салымы чоң. Себеби биздеги эң негизги булактар ушулар болуп эсептелет. Ошого кошумча эле кумтөр жалпы. Биринчиден чоң ыраазычылык. Эгер жакшы ниет менен биримдикте иштесе болот экен ушундай болуп эле. Канчалаган мектептер салынып атат, канчалаган жолдор салынып атат. Сиздер койгон, мисалы 22-жылы урматтуу президентибиз тапшырма коюп, Акылбек Үсөнбекович койгон тапшырмалар баарысы эле 100%дан ашыгы менен аткарылып атат. Демек, буга чейин ошондой эле оборот болгон. Мисалы биз эч кандай бир башка бир чоң бир производство кылган жокпуз. Же болбосо башка тармак болгон жок. Ошол эле базар экономикасы, биздин жалпы товар жүгүртүүнүн негизинде эле ушул салыктар чогулуп атат. Ушул кирешелер чогулуп атат. Эми мисалы 24-жылга дагы бир топ пландарды коюпсуздар. 25-жылкыга, 26-жылкыга ушул темпте кете турган болсо, бул дагы болсо бир кыйла өсүш көзгөрүнө көрүнүп турат. Ошого утурлай эле 1-2 суроо да, Алмаз Кушбекович. Бизде
биздин профилдик комитет болгондон кийин бул Минприрода. Минприрода менен байланышкан кыргыз геология бар. Кыргыз геологияга канча акча бөлүндү? 24кө каралды. Эки миң жыйырма үчүнчү жылга 20 миллион сом каралып, 5 миллион сом гана каржыланган деген маалымат бар эле. Ошо 24-чү жылкыга дагы көңүл бурулдубу ошолор боюнча? Эгерде макул, эгер жаныңызда жок болсо, ошону да карап койсоңуздар, мен үстүртөн айтайын, ушуга дагы Алмаз Кушбекович жакшыраак көңүл бурушубуз керек. Себеби биз эми тоолуу аймак болгондуктан бизде толуп тура кендерибиз жатат. Коңшу мамлекеттер, ошол эле Өзбекстанды карайлы, Казакстанды карайлы миллиондогон долларларды бөлүп атат. Ушул тармаккачы азыр кыргыз геологиянын акыбалы өтө оор. Техникалары жок, көбү эле жеке тарапка өтүп кеткен. Эгерде ушул мамлекеттик деңгээлде көңүл бурула турган болсо, ошол эле мисалы алтын газы болобу, көмүр газы болобу, нефти болобу, кандай болбосун, бизге канчалаган инвесторлор келеби, ошолорго толук кандуу шарт түзүп беришет. Биздин мамлекеттин кызыкчылыгы болуш керек. Анча көңүл бурулбай келет ушул күнгө чейинчи. Ушул кыргыз геологияга да бир көбүрөөк көңүл буруп койсоңуздар. Рахмат, мен маалымат берип коеюн. Эмки жылы вообще мындай болгон эмес эле 1 миллиард сом геологоразведкага биз карап бердик. Бул уже чоң, өтө чоң жетишкендик. 1 миллиард сом деген сөз. Буга чейин мисалы былтыркы жылы 20 миллион сом гана бөлүнгөн. Эми элестетиң, бул вообще эле мизер, копейка болуп атат да. Бир объектке барып келген содержанияны да актабайт да бул. Керек болсо 2 миллиард кылсаңыздар деле бул өзүн актай турган проект. Негизичи ар кандай кошумча алымдар башкалар менен биригип. Ошондой эле биздеги райондогу администрациялардын, акимдердин фонддору боюнча кандай, канча сумма каралды ошол фонддорго? Биринчи айтып кетишибиз керек, район деңгээлинде фонд развития түзүлгөн, быйылдан баштап иштеп атат. Көлөмдөрү болсо математический менен 30 миллион сом каралып атат. Өзүнүн булагы жок болсо. Өзүнүн булагы болсо кошумча кошулу берет да. А так район деңгээлинде анан акимдердин жана резерв фонддору бар, бирок ал чын айтканда мындай майда суммаларга жана социалдык жардамдарга эле жумшартылат да. Рахмат, себеби ушул жергиликтүү мамлекеттик администрациянын жетекчилерине дагы түзмө-түз мындай укуктарды бериш керек да. Ал жердечи анан баягында кээ бир сөздөр болуп атат. Мисалы алар как мындай банкка окшоп туруп процентке берсин, же болбосо дагы башка жумуштарды кылсын деп. Эми алардын тармагы эмес да. Негизи эми азыр сиз айтып аткандай 30 миллионбу, 50 миллионбу берсе, райондогу айыл өкмөттөргө же болбосо айылдагы муктаждыктарга жумшайт алар дагы. Эң нужный моменттергечи. Ошон үчүн ал жактарды дагы көбүрөөк мисалы көңүл буруп берсеңиздер, дагы алдыга жылуу болот. Ошон менен катар эле мисалы бул азыр бизде канчалаган аэропорттор ремонт болуп атат. Даже эң алыскы калып кеткен, менчикке өтүп кеткен аэропорттор да кайтарылып алып туруп, мына пландар кетип атат. Ошол республикалык бюджеттен каржыланып атабы же аэропорт өзүнүн каражатынан куруп атабы? Биз аэропорт манасты акционер коомубузду мындай бошотконбуз да, прибыльден анан ар кандай бир жеңилдетүүлүн караганбыз. Ошо эсебинен алар өзүлөр ошо жумуштарды алып барып атат. Сиздерден каржылоо жок, Жок. Ошого утурлай эле мисалы администрация президент канчалаган жакшы иштерди жасап атат, көрүп атабыз. Канча мисалы калып кеткен тармактар, ошол эле мына администрация президентинадан баштап эң райондордогу кээ бир зданияларга чейин куруп атат. Ошолорго дагы акча республикалык бюджеттен каралганбы? Ооба, управ делами аркылуу бул республика бюджеттен каржыланат. Канча сумма каралды 2024кө дагы? Эми 2024кө эми кап вложениянын ичине каралат.
ошо тизмелердин баарын. Кап вложенияга бөлүнгөн суммадан каралып кетет ал, э? Рахмат. Анан мисалы бул жерде жана мен сөзүмдө айтып кеткендей эле ар тармактуу акчаны таап берип атасыздар. Мектептер салынып атат канчалаган. Бирок ошол мурдагы эски калыпталган системанын негизинде азыр биздин коллегалар дагы айтып кетти, подрядчиктерде көп маселе болуп атат. Сиздер акчаны бөлүп берип атасыздар. Бирок толук кандуу подрядчиктер аткарбай атат жумушту. Субподрядчик кылып туруп, мисалы кээ бир ушул сос объектилерде 3-4 колго өтүп кеткен учурлар дагы болуп атат. Ошого мисалы чечкиндүү кадам кылып туруп бир условияларды койсоңуздар. Себеби биз жерлерге барганда көзүбүз менен көрүп келип атабыз. Бир эле мисалды айтайын, мисалы Кара Суу районунун Жаңарык айылында Ташарык деген айылда Каныбек Абдылдаев деген мектеп бар. Быйылкы бүтө турган 100 мектептин тизмесине кирген. Мол октябрдын 1-ине бүтүш керек болчу. Бардык мисалы акчасын бөлүп бердиңиздер. Бирок ал жерде мындай конкреттүү подрядчик жок. Субподрядчик через. Барсак кайсыл жактагы эми ошончо берилип аткан акчаларга сапаты начар эшиктерди өтө мындай начар эшиктерди койгон. Эскертүүлөр берилди, азыркы күнгө чейин мисалы жооп жок. Ошого бир гана госстройдун гана компетенциясына киреби же сиздер дагы үстүнөн көзөмөлдөсөңүздөр болобу? Бул эми түздөн-түз госстройдун функциясына кирет да. Анткени тендерлар жайрылып, ушу тендер негизинде анан контроль, надзордун функциялары бар да. Рахмат. Мисалы жанагы капиталдык салымдар боюнча 100 мектеп кирди, ошол толук кандуу быйыл айтылгандар бүтөбү? Эгерде мисалы бир 5% 10% бүтпөй калса кандай болот ошол? Биз толугу менен акчасын кажылап бүткөнбүз, эми ал жак госстройдон зависит этет да бул. Алардын көзөмөлүндө да. Өзү негизи урматтуу аппаратта жетекчиси, сиз госстройда чакырып койсоңуз болмок экен өзү. Кээ бир моменттерди тактоо иретиндечи. Макул, эми аны тактай алабыз. Анан мен дагы айтайын дегеним, биздин сүйүнүп отурабыз да, профицитке чыгып атабыз депчи. Бирок ички карызга анча көңүл бурбай атабыз, Алмаз Кушбекович. Эң көп мисалы Минтранс өзүңүзгө белгилүү болгондой, алды 5 жыл, 6 жылдан берки жүргөн ички карыздар бар. Ошолорду мисалы сиздер көзөмөлдөй аласыздарбы? Алар эми ишкерлер каяка кайрылышын билбей атат чындыгындачы. Эми айтып кетели, чын эле туура айттыңыз, бул жылдан жылдары ушундай кредитордук карыздар болуп келаткан, бирок быйыл биз баарын жойгонбуз. 346 миллион сом Минтранс тактап берген, ошол менен биз жаптык. Быйыл бар болсо текущий деп коет, текущий карыздар бар. Ал болсо боло берет да. Анан жылдын аягында уже кредитордук болсо быйыл жапканда жап коебуз. Андай азыр мындай проблема жок бүгүнкү күндө. Рахмат чоң, иштериңиздерге ийгилик. Чындыгында бул отчетту маалыматты биз колдоп беришибиз керек. Буга чейин мынчалык деңгээлдеги, мисалы профицит деген нерсени уккан эмеспиз. Только эле дефицитти карап билип келгенбиз. Ошон үчүн эми жалпы командаңыздарга, ошол эле салык кызматы, бажы кызматы биримдикте биргеликте иш алып бара турган болсоңуздар, мындан бул жака дагы мен ойлойм, мындан кийинки жылдагы сиздер пландаган, мисалы 24 миллиард айтып атасыздар, ошолоңуздар 30-40 миллиардка чейин чыгарып, көбүрөөк профицит менен чыксаңыздар, канчалаган ушу өзүбүздүн элибизге, жалпы коомчулукка эле жакшы болот. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат. Рахмат чоң. Андан кийинки сөз Максатбек Канатбековичте. Рахмат Айсат Озович, саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу катышуучулар. Алмаз Кушбекович, жогоруда биздин коллегабыз айтып кеткендей, жанагы АТР болуп аткандыгына байланыштуу теңдөөчү гранттар жөнүндө маселе көтөрүлүп кетти. Анан эми мен кайра кайталабайын, бирок ошону мындай бир тактоо иретинде да, ушу сиз айтып кеттиңиз, кандай дотацияда турган менен дотацияда эмес айыл өкмөттөрдү кошуп аткандыгына байланыштуу баары бир саясатыбыз мурункудай калат, теңдөөчү гранттарды алып калабыз депчи. Туура түшүндүм мен, Жок, мен кичине мындай тактап коеюн.
Эми дотация тургандар врач грант алышат да. Кандай? Дотация тургандар айыл өкмөттөр, дотацияда тургандар врач грант менен ошо тең болот да, ошон үчүн врач грант деп коебуз. Ошолор алышат. Бирок киреше жагы көбөйсө, өзүнүн киреше жагы көбөйсө, врач грант азайбаш керек деген ошондой бир саясат жүргүзүп атканбыз биз бүгүнкү күндө. Жо, ошону түшүндүм. Көрдүңөр, значит мен түшүнгөнүм боюнча ал мурун мисалы бир дотацияда турган айыл өкмөт 3 миллион алып жүргөн болсо, буйруп ушул АТР ишке кирип кетсе, ошол 3 миллион дагы деле калат деген мааниде айтып атасыз, Эми АТР кичине эмет койду да, корректировка кылып койду да биздин саясатыбызга. АТР болгондо азыр объединение болуп атпайбы, укрупнение. Ошо укрупнение болгондо уже жана показатель өзгөрүп атат да, ошондуктан азыр ошол саясатты кармаганга кыйын болуп атат бизге. Көрдүңүздөрбү? Мына уже бул министрликтер улам алмашкан сайын улам бирөө келип, ал көчөкө министр ошентип айткан. Жок, кандай эмес, сиз туура ойлоп атасыз азыр. Сиз туура эмес ойлоп атасыз. Мен айтып атпаймынбы? Бул саясат биз кармап келип атабыз. Ошо теңдөөчү гранттар азайбаш керек. Кыйын болуп атат деп атпайсызбы? Жок, эми параметр өзгөрүп атса, Эми ошону алып атам. Мен да түшүнөм, ал параметр өзгөргөн үчүн ал сиздер обязательно андай функцияларды эртең күнү ошондой саясатты алып коюшуңуздар мүмкүн. Эртең албайбыз, аны биз сактайбыз. Мисалы, Бостери айыл өкмөтү менен Кумбели айыл өкмөтү кошулуп атат. Эртең күнү Бостери айыл өкмөтүнүн бюджетинин жакшы болгондугуна байланыштуу Кумбели айыл өкмөтүнүн врач грантын алып койгонго мажбур болдук деген жооп болобу деген мен ошону азайбайт дейм мен сизге, азайбайт. Азайбайт деп сиз мага айтып атсаңыз, мен ошону тактоо иретинде сурап атам. Ошентип эле айтып коюңуз, биринчиден. Экинчиден, ошону эмне менен далилдеп бере аласыз? Эртеңки күнү ошол алынбайт деген. Бүгүн сөз менен айтып атасыз. Ошол жөнүндө врач грант кайсы мыйзамдын негизинде талап ошол иштеп келат деле айтып бере аласызбы? Биз болсо жыл сайын ошо республикалык бюджетте ошо карап беребиз. Кайсы мыйзамдын негизинде врач грант канчанчы жылдан бери иштеп келди? Республиканский бюджет мына биз алып келип атабыз, мына 24 жылга деп. Ошол жерде биз аныктап жатабыз. Айыл өкмөтүнө кандай врач грант бөлүп бере турган. Ошол жерде приложение негизинде көрсөтүлөт бул. Ошол кайсы предложение, кайсы жылы чыккан, номер канчанчы? Жок, муну приложение республикалык бюджеттен жана сизге тарап берген закондун ичинде приложение. Көрдүңүзбү? Ошол жерде өзүңүз айтып атасыз, ошонун негизинде иштеп келатасыңар. Бирок азыр ошол АТР кирип кетсе, ошол мыйзамга карама каршы келип калып атат да бул. Алмаз Кушбекович. Карама каршы болбойт дейм. Кантип болбойт? Бул эми АТР бүтсө, айыл өкмөттөрүнүн башка деңгээли болот да. Аты да өзгөрүп кетиши мүмкүн. Ошондо параметр өзгөрүлөт. Мына ошондо биз айтып атабыз, ошондой жерде биз карап беребиз. Мына саясат карап атабыз. Теңдешүү грант түшпөш керек. Бул стимулирующий момент. Жок, ошол кабыл алындыбы, алына элек? Кабыл мен сөз берип атпайм сизге. Жок, сөз берип атасыз. Кагаз жүзүндө далил барбы ошого? Жок. Кагаз түрүндө берем керек болсо. Жок, сиз мен жөн эле сурап атам муну. Сиз мага алдыртып жооп бербей эле коңуз. Мен боло турчу нерсени айтып атам, Алмаз Кушбекович. Болот. Мыйзамда ошондо биз айтып атпайбыз, айыл өкмөт. Вот именно ошону мен тактап атам. Анда мага мындай жөн эле жооп берсеңиз, жиниңизди келтирбей эле. Мен сизден жиниңизге тийген жөнүндө маселеге айтпай элем мен. Жиним келген жок. Боло турган нерсени мен сизден сурап атам. Эртеңки күнү любой министрлер алмашкан сайын улам бир положенияны көтөрүп келип туруп, момундай болуп атат бул жерде. Мурунку министр монтип айтып койгон деген маселелер болуп атат. Бул мыйзамда ошол себептен мен сизге тактоо иретинде берип атам. Болсо болот деп айтыңыз. Болбосо эртеңки министр башкача жооп берет деп. Бул мыйзамда приложение негизинде уже такталган, уже кирген азыр. Кирсе ошентип айтып бериңиз. Могул нерсени, могу АТРдин момчанчы пунктунда могул жобонун моягына кирди деп айтып бере албайсыңар да. Эмнеге айтып бере албайсыз? Мына сизде колуңузда жаткан мыйзамда приложение бар өзүнчө. Айыл өкмөттүн аты менен жазылган, суммасы менен жазылган. Ошо менен мыйзам менен бекитилет. Ошентип анда тактап туруп, анда сиз мага кагаз жүзүндө берип коюңуз. Эртеңки күнү сизден кийинки министр болобу, АТР канча айдан кийин ишке кирет. Ошондо жана бизде дотацияда турган айыл өкмөттөр берки дотацияда эмес айыл өкмөткө кошулгандыгына байланыштуу теңдөөчү гранттын баары алынды деген жооп болбосун деген мааниде мен сизге тактоо иретинде берип атам бул суроону. Экинчиси, кагаз жүзүндө жооп берип койсоңуз ушуну мен күтөм. Экинчиси, STEM гранттар боюнча. STEM гранттар боюнча мен негизи туура жанагы айтканыңызга кошулам. Бул жакшы иш, 3 миллиондон 5 миллионго көтөрүлгөнү. Анан бирок мореки банковский сопровождениялар боюнча. Ценные бумаги деп дагы подрядчиктер тарабынан маселе көтөрүлөт. Сиздин оюңуз кандай ушул боюнча? Ценные бумаги деген кайсы мен түшүнбөй калдым.
ушул негизи жеке Эми- оюңуз мындай бир ушунун иштөө себеби баягы ошол эле стим грант боюнча катышкан подрядчиктер тарабынан ушул маселеге келгенде оорчулуктар болуп атат деген мындай бир сөздөр айтылып атат да. Стим гранттар БСКдан бошотулган. Бошотулган, Ооба. Эми мен айтып берейин, БСК деген эмне? Банковское сопровождение и казначейская облигация деген эмне? Банк сопровождение бул жаңы продукт болуп чыккан. Анткени биз жакшы баары беребиз. 30 жылдын ичинде бир объект бүтпөй, экинчи объект өтүп кеткен эмес. Ошо недосрок болуп кеткен. Акчабызды берип койгонбуз. Ошондон банк сопровождение бул контроль. Бул объектте берилсе, ошол объектке эле жумшатылат. А подрядчик кайрдан алган, эмнен алган аныктап бериш керек да. Бул контроль. Ошондон бүгүнкү күндө чын айтыш керек биздики подрядчик качып атат будан. Анткени көп нерселер бар. Жок, негизи көп нерселер бар. Может бизге сиз мындай айткыңыз келбейт. Эми мен анда бул сөзүңүздү мындай тактоо иретинде эле тоже. Туура, бул негизи в дальнейшем жакшы нерсе. Бирок ошого биздин рынок даяр эмес деген менде мындай бир ой жаратат да. Ошол рынокто дагы ушундай иштерди алып баруу боюнча сиздер тараптан мындай бир кошумча иш аракет болобу же кайсы орган ушул боюнча иш алып барат же Минэкономбу деген менин суроом да. Мен сине кошулам. Чын айтканда бүгүнкү күндө рынок даяр эмес бүгүнкү күндө. Бул туура. Экинчиден ценообразование деген нерсе бар да госстройдон. Ошол жыл сайын карап туруш керек. А биздики жыл сайын каралбайт да. Ошондуктан муну эске алышыбыз керек. Ошо ким иштейт дейм да мунун менен ошо Эми рынок. биз иштеп атабыз. Чын айтканда мына госстрой мына отдел ценообразования ачылып уже мындай толук кандуу иштеп баштады. Жана базарда отургандар ошо сураган ошо патент же счет фактураны жазып бериш керек. Алар болсо кичине мындай тартып атат да, жазбайбыз деген эмелер бар да, моменттер. Ошол кичине кемчиликтер бар ошол жактан. Ошол себептен баягы кичине биздики подрядчиктер мындай кыйналып аткан жери барбы деген мааниде да ушуну мындай бир түзөтүү үчүн сиздер тараптанбы же дагы бир кайсы министрликтер тараптан ошо кандай иш аракеттер жүрүп атат деген эле суроом. Эми өзүңүз айттыңыз мунун үстүндө иштеп атабыз деп, Мен ойлойм муну дагы бир көзөмөлгө алып же дагы бир мындай бир муну бир ишке өтүүдөгү бир иш аракеттериңерди эртелетсеңиз деген сунушум. Ошо байланыштуу биз 5 миллион сомго чейин көтөрдүк БСКны эметпей эле, колдонбой эле. Ал жагы жакшы болуптур. Экинчиси налог жөнүндө көтөрүлүп кетти. Налог боюнча мен эми баягы фракцияга катышпай калдым эле. Бул суроону бергим келип жүргөн, бирок мен кичине берип алайын бул суроону. Жанагы 10% кыймылсыз мүлккө налог төлөнөт деген боюнча түшүндүрмө берип коесузбу? Так, бул салык кыймылсыз мүлктү алып, сатып алып, анан кайра саткандан пайда болгон салык разницасынан. Мисалы, кандай учурларда алынат? Мисалы, квартираны 10 000 долларга сатып алса, анан бир жылга жетпей кайра ошону мисалы 15 000 долларга сатса, 5 000 доллар пайда көрдү деп саналат да, анан ошо 5 000 доллардан 10% салык төлөнөт. Налог на прибыль. Болду ушул эле. Подоходный налог бул ошо пайдасынан салык төлөнөт. Бул независимо кайсы жаран, кандай учурда эч кандай мындай бир эме каралбайбы дейм да? Не каралбайбы? Эми кандай максатта сатып атат, кандай учурда сатып атат деген мындай бир критерийлер барбы, жокпу? Критерийлер бар. Мисалы, бул жанагындай да бир жылдан ашып туруп саткан болсо, бул не предприниматель. Анткени ал кыймылсыз мүлкү көп убакытка кармалды да. Кээ бирөө болот, например, 5-6 квартираны бир жылда айланышат. Мен түшүндүм аны. Ошолорду салык алыш үчүн ушул салык бул 2008-ден бери эле келаткан салык. Бир гана былтыр ноябрь айында биз кадастр кызматы менен маалыматтык алмашуу системасын түздөгөнбүз да. Анан бизде ошол маалыматтын баары келип, чогулуп, аккумулироваться этип башталды да. Буга чейин мындай болчу да. Мисалы, Первомайский район боюнча эле маалымат алат кадастрданчы. Анан ошо бир район эле каралып калчу да. А бизде кээ бир жарандар бар. Октябрьский райондун жараны, бирок Ысык көлдө коттеджи бар, 3-4 коттедж алып саткан, Октябрьскийден 3-4 квартира алып саткан, там ушундай да случайлар бар да. Ошонун баары азыр аккумулироваться этип уже көзөмөлдө да. Мисалы мындай бир карапайым адам
үйдү жаңы алып өзүнүн эмгеги менен может малын сатабы же айылдан дагы бир нерсесин сатып квартира алып но эртеңки күнү азыр ар кандай жагдайлар чыгып калып может бирөөнүн больницасына баягы жакшылык жаманчылыктарда сатууга туура келиши болуп калган учурда кантип аныктайсыңар аны? Же аны по-любому ошол жанагы 10%дык эмени төлөтөсүңөрбү? Эми андай случайлар салык Жок, мындай да, мындай да. Баасына жараша айырмасы болуп калса, ошодон налог төлөнөт. Эсил жана ушундай сиз айткандай өзүнүн баасына эле кайта сатып берсе, пайдасын көрбөйт да. Эч нерсени төлөбөйт. Ошого аныктап бериш керек да салык кызматы. Пайда көрбөсө. Пайда көрбөсөбү? Бул Пайда көрбөсө хоть бир жыл ичинде кандай болсо дагы ошол салыктан бошотулат, төлөнбөйт. Андан тышкары мисалы мындай да учур болот да, например, ошол эле квартира жана Батыр $10,000 алды, ремонт жазады, мындайча айтканда вложение кылды, ошонун баары эске алынат. Анан реальный таза пайдасынан анан ошол разницадан гана салык алынат да. Общий көлөмдө эмес. Ошондой учурда деле баары бир эртеңки күнү сата турчу бир жаран болуп калса, тоже баягы кыйнап элдин кыжырына тийип алабызбы деген менин сиздерге сунушум. Ушундайларды да Алмаз Кушпеевич может бир жакшыраак бир түшүндүрүү иштерин, аныктоочу может бир эксперттерди мисал айтайын эми бар сиздер иштеп атасыздар. Ошондой жагында карап койсоңуздар. Жолугушуулар болуп чогултуп түшүндүрүп берип атабыз, анан ар бир индивидуальный случай. Ар бирөөнү карап, документтерин көтөрүп, эмне болгон, кандай болгон, кээ бир случайда жанагындай баасын кымбат жазып алгандар да болду, аларга жардам берип, азайтып, ушундай болуп атат. Эми ар бирөө менен кыйнабаш керек го дейм да, себеби элден көп эле менин оюмча баардык депутаттар эле түшүп атат болуш керек. Площадка менен колдонуп айтып алайын, жана пеня санкциялар жоюлат, 50% скидкасы бар. Ошонун баардыгын түшүндүрүп иш алып барып атабыз да. Рахмат, анда ушул түшүндүрүү иштерине дагы бир жакшыраак маани берип койсоңуздар. Анан акыркы маселем Алмаз Кушпеевич буреки как раз каположение боюнча дагы бар экен, жооп берип атты эле. Мен учурдан пайдаланып биздин Скөл районундагы Өрүктүү айыл аймагындагы Бейшембиев мектеби боюнча негизи быйылкыга 3 миллион карап киргизип бергенсиздер, строительство башталды, подрядчик уткан. Ошол только бүгүнкү күндө 500 миңден сырткары такыр акчасы которулуп экен. Кечээки неделяда 5 миллион которуп бердик. Бердиңер уже. Рахмат, анда ошону эле тактоо иретинде берип аткам. Менин суроом бүттү. Рахмат Айсал. Рахмат, анда кийинки сөз Марат Молдонович. Рахмат. Азат Догозович, саламатсыңарбы? Ну, профицитке чыккан бул жакшы, конечно. Но ушу профицитке чыкканга жана кустурулган акчалар да кошулуп атабы? Кустурулган акчалар кустуруп атпайсыңарбы акчаларды? Жок, бул эмки жылга да, эмки жылга биз караган жокпуз аны. Вообще кирип атат биздин бюджетке? Кирип атат. Кустурулган акчалардын баары толугу. Учету бар. Анда жакшы экен. Азыр мына жанагы мен коллегам да айтып кетти. Но геология разведкага эми биздин тармакта бул. Эмне коет? 1 миллиардка силер будан көбүрөөк кылып берсе, көбүрөөк пайда келтирет элеңер да мамлекетке. Азыр биз деле көрөбүз, жүрөт көптөр. Вчера мы с вами разговаривали да. Көбүнө эле немеси жок да, разведка жок, жакшы биздин гендердичи. Ошолорду эгерде разведкалардын баарын четко жазап берсе мамлекет, анан кийин жана лицензия сатканда кымбатыраак сатса, силер пайда түшөт эле да будан. Еще там алар жок, буларда жана айтып атпайбы 20 миллион. Неге жетет? Эң керектүү тармак ушу да, анан ким көрүнгөнгө жасатат, там разные анализы дают. Ошонун аркасынан көптөр многу ишенбейт. Эгерде действительно реально мынча тонна алтын, мынча күмүш, много кенде бар десе, любой чет мамлекеттен келеби же ички инвесторлор келеби, кымбат бага алышат да, жакшынакай бага. И мамлекет знает, сколько там золота есть. Ушуга бир көңүл бурсаңыздар, но 1 миллиард деген силерге действительно эртең аз, это мизерлүү болуп калат. Бир тоодо касканып разведка кылганыңар эле 1 миллиард болуп атпаш керек. До конца алып барып изилдегендер. Так, наверное. Марат Молдонович, туура айтасыңар, бирок жоктон көрө жогору, конечно. 22 миллион госзаказын берилген бизге. Минфин ачып берген 22 миллионду. Бирок чын эле освоение 6 миллион болду. Азыр биздин сезонго байланыштуу иштер тоодо полевой работалар өткөргөндөн кийин булар отчетторду тапшырат, анан калган 16 миллион жабылат. Бул Минфин берилген, ачылган акча. 1 миллиард боюнча Марат Молдонович 1 миллиард боюнча бул биринчи жолу практикада болуп атат, 1 миллиард берүү бюджеттен. Сиз айткандай бул аябай маанилүү. Анан бул поэтапно кылыш керек да. Эми азыр биз деле 10 миллиард деле сурасак деле болот, бирок 1 миллиард подготовительный техника алыш керекпиз, адистерди окутуш керекпиз.
бул система мындай уже бутуна тургузуп туруп 1 миллиардка. Анан бара ушундай сиз айткандай кылабыз. Муну тест кылбасаңар кечирип каласыңар го мына чоң рыноктарда. Жок, бул эмки жылга да биз техника оборудованиясыз иштешип Жакшы экен, рахмат, конечно. эске алабыз. Ушуну эме кылыш керек да. Ну, налоговый эмеде кыймылсыз мүлктөр боюнча. Осы айтпайсызбы, а эгерде вдруг мен квартирамды сатып атсам, арзан сатып койсом кандай болот? Төлөп бересиңер 10%. Жок, анда кандай? салык пайда болбойт. Мындай пайда көрсө салык пайда болот, а пайда көрбөсө же болбосо артка кетсе, анда салык төлөбөйт. Ушуну мен билбейм, ушул туура эмес политика жүрүп калганбы, кандай эми үйдү салсаң кыйналып, анан сатсаң, если там занимайся, по 10-20 квартира сатып аткан болсо, анда проблема жок. Андай үй салып Ана көптөр эле учургандар кээ бирлер кыйналып, кээ бирлер каршы болуп, кээ бирлер банкка каршы болуп алып коюп атат квартираларын, туурабы? Көбүнүкү эле ушундай да. Ошолор жагында карап койсо десилер, прибыль ала турган жакты карадыңар 10%, а тех людей, которые көп учурда азыр эң эле көп учурда ошол банктарга каршы болуп атат да, эң көп учурда. Алып коет, и банк деле алып коет. Мисалы үчүн банктарды эмне карабайсыңар? Мисалы 1 миллион, мисалы 100 000 доллар турган тамды банктар 50 000 долларга алып коюп атат. А почему это не смотрят? Я буну ким көзөмөлдөйт мисалы үчүн? Көзөмөлдөбөйт эч ким азыр мына ыйлашып бизге мына Нацбанк билет, мен 1-2 жолу кайрылдым да. Келишет кат мени ыйлашып. Квартирам 150 000 доллар турса, мен квартирам банк 50 000 долларга алып коюп атыр, сатып жиберип туруп бирок. Ошолорду эле караш керек да. Ошондо баланс болот дейм да. Так мамлекетке биз квартира саткандар же сатсаң процентин берип атсаң, а когда этот квартира за бесценок кетип атканда мамлекет жардам бериш керек. ошо мен отдельно запрос кылып Вот этот над этим надо анализ поработать. Действительно, очень много азыр элдер. туура Көкөмелер кредитке каршы болдуңу, Шанкетте 100 000 долларлык байкуштук Залоговый. квартирасы 50 000 доллар сатып. Андай случайлар болуп атат. Мына депутаттар эле кайрылып отурбаш керек болмойт. Аябай көп да, ушуну да караш керек да. Анан банковский сопровождение. Алмаз Кушубекович, бул жакшы да, бул действительно, как вы говорите, это правильно. Контроль будет, контроль алыс эле кылып аткан Госстрой. Азында кыдырып жүрөбүз көп эмелерде. 100 мектеп бүтүрөбүз, 2 жылдагы бүтүрөбүз деп атпайсыңарбы? А бул жерде многу банковский сопровождение болгондо обязательно сен освоить этип туруп, анан барып отчет тапшырып, потом деньги получаешь деп ушундай жери бар экен да. Ушундай экен азыр, кече түшүндүрбөдү ушундай. Так же, да, ты освоил вот этот часть на 1 000 000 сомов, да, сдал процентовку, ты получаешь, потом деньги получаешь. А азыр бизде көп практикада мун үчүн жана күчтүү немелер иштеш керек эле да. Баягы мурунку деп коет го, азыр туура айтып кетти, мурунку Госстрой, адам мурунку Госстройдо тендерлер 10 жылдан бери бүтпөй аткан мектептер бар да. Алардын подрядчиктери жүрөт. У них этих денег нет, как они освоивать будут сейчас? Вот это тоже будет проблема завтра. Ошону караш керек эле да. Ошо кандай дейт? 10 жылдан бери бүтпөй аткан мектептерге азыр берип атпайсыңарбы силер банковский сопровождение менен акча, туурабы? Жок, эми бүт эле бар да ичинде, жана объектилердин ичинде 10 жылдан бери курулуп аткан, бүтпөй аткан, много долгострой мектептер деле бар да ичинде. Эмне тут кече бизде курулуп аткан талаш коргонду түшүндүрүп атпадым. Могу мектеп башталып калганда мынча жыл болду. Мен растап коеюн, КО жана сиз айтып кеткен жана объектти бир исполнение кылып, освоение кылып, отчет тапшыргандан кийин анан которуп берет акчабызды. БСК, банк сопровождение контроль. Бир нерсе алам десе ошону счет фактураны алып келет. Счет фактураны алып келип, анан банк которуп берет да. Айырмасы ушундай бар. Анда бир жакшы экен. Анда я неправильно понял, значит. Бирок ушундай деп атканда ыйлашып, биз азыр бирдеке бүтүрмөйүнчө нам потом деньги не попадут деп. Много профицитке чыккан бул жакшы, эми бизде мына энергетика системасына чыгып кетсе профицитке жана 3 миллиардты жоюп, жана гэстердин баарын эртерээк салсаңар, ошондо экономика сиз айткандай бат көтөрүлөт эле да. А также вы туда каждый год рефинансирование кылып атасыңар да, үстүнө 3 миллиардка туура ушундай да алып атат көмүр, сөмүрдүн баары. Ушуга эми силерди иштешиңер керек. Мамлекеттин канча 22 миллиардын алып жылда төлөтүп бербей, гэстерди тезирээк бүтүрсөңөр иштетип. Ошондо мен ойлойм, но Минфин будет сидеть бодро и все внешние долги оплатят. Ушундай эле болобу, туурабы? Туура, азыр как раз сиз айтып кеткен бир багыты 55 миллиард сом биз ажу капиталдаштырууга жөнөтүп атабыз энергосекторго. Анткени айтып кетишибиз керек, мына энергосектор бюджетке 146 миллиард сом карыз болуп калган. Ошо карызды биз актив кылып атабыз буларга наоборот да. Ошо эмки жыл 55 миллиард, анан 25 жылга калган кылгас канча? 57 миллиард. Ошо менен бизге карыз болбойт энергосектор. Таптаза болуп чыгат да.
Yok, ошо мен ойлойм да, мына энергия сектору, мына Толкен тармагы, мына Мингеология, ушуларга биз көбүрөөк вложение кылсак, отдачу больше возьмем, по-моему, алтын менен. Азыр бизде что-то как-то мамдып атпайбы, эми порядок болуп келатат. Ушул жагын карап, даже Мингеологияны колдон келсе, ошо бөлүп туруп Минприродадон өзүнчө бир структура кылып туруп, анан эки колун кой берип иштетиш керек да булар. Они бы деньги заработают в государствого. Силер акча жардам берсеңер. Bu тура политик болот да. Рахмат, менде суроо жок. Алмаз Кушубекович ушинтип кармап, эмки жыл дагы будан да көбүрөөк мамлекеттин профицитке чыгарып иштей бериңиздер. Маттанда кийинки сөз Улусбек Кушалиевичте кошумча сурооңуз болсо беребиз. Рахмат, мен жана бир аз сөзүмдү кыскартып алып турмун. Алмаз Кушбекович, мынау Камбарата бирге канча бердиң акча кийинки жылкыга? Жалпысынан аз айтканда 1 миллиард 555, а эмки жылга 616. 621 миллион. Освоение кандай болот ушулар? Быйылкы жылкысы. Освоение болот, азыр коллегалар жооп берсин. Освоение боюнча. Сиз кийинки жылы канча бердиңиз ошондо? 621 миллион сом каралды. Миллион дагы да? Мындайда, урматтуу кесиптештер, урматтуу коллегалар, жалпы отургандар. Берде отуруп талашып атабыз, тартышып атабыз, могуну кылышыбыз керек, могуну бүтүрүшүбүз керек деп, но без энергия сектора мы ничего не сделаем. Biz эчтеке иштебейт, даже ушул жерде отуруп албай да калабыз азырчы. Мы об этом должны прекрасно знать, муну туура түшүнүшүбүз керек. Ошондуктан попросил бы Алмаз Кушбекович, сизди акчалардын баарын экономдоп, Камбарата бирди курушубуз керек. Камбарата бирди курбасак, биз пока таңкыстыктан, бул энергия секторунун таңкыстыгынан чыкпасак, биз ошол эле биздин акчабыз дефицитке кетет, то есть импортко кетет, алып келебиз бир жактан акчаны. Командировка алып кетебиз, ар кайсы жакка эптеп электр таап келели депчи. Ошондуктан сиз мынау секторго көбүрөөк көңүл буруңуз. Сиз эми как член правительства катары буга көбүрөөк көңүл бурбасаңыз, Камбарата бирге основном. Анан Камбарата 2-нин экинчи агрегатын эртерээк бүтүрбөсөк, биз таңкыстыктан чыга албайбыз. Но этот дефицит, который у нас заложен сейчас более 3 миллиардов, бул бизди кыйнай берет да, ушинтипчи. Ошондуктан жалпы отурган коллегалардан дагы, мына министр өзү отурат, Талай Өмкеч, сизден дагы ушу барганда талашып, тартышып, ушулардын баардыгын айтышыбыз керек. Пока биз жакшы иштемейинчикти, биз импорттан чыкпайын чыкты, экспорт кылмайын чыкты, биздин мамлекетибиздин оңолушу кыйын болот да. Ошону баарыбыз туура түшүнүшүбүз керек, урматтуу туугандар. В том числе и как распределитель наших финансовых средств, сиз Алмаз Кушбекович. Сиз буга өтө көбүрөөк көңүл буруш керек. Рахмат чоң. Кошумча суроо үчүн Ашаби Улайчы. Рахмат, Азат Акозович, меники сунуш катары. Азыр айтып кетпедиби, бул кыргыз геология боюнчачы, Алмаз Кушбекович, чындыгында булардын положениясын бир катар карап чыгышыңыздар керек да. Себеби былтыркы жылы мына 22 миллион сом болгон бөлүндү, бирок анын ичинен 6 миллион гана освоить эткен. Эми элестетиңиз. Буларда ушу тендерный система, дагы башка сатып алуу, ушо окшогон жоолорун карап чыкпаса, азыр могу сиз айтып аткан булар азыр өздөрү чочуп жүрөт, 1 миллиард дегенди угуп алыпчы, булар үчүн жомок болуп атат азыр. Ошого азыркы күндөн баштап туруп жоолорун оңдоп бербесе буларда, чындыгын айтканда, bir жылда ушунчалык чоң тармакында 6 миллион сомду зорго освоить эткен, эми 1 миллиард элестетип көрсөңүз. Себеби мен булардын жетекчилик менен дагы акылдашканыбызды айтканда, ар кандай ошол мыйзам менен булардын буту колу тушалып калган. Бир нерсе сатып алайын десе, жаңы тендер объявить этиш керек, анан дагы башка ушундай хвосттор көп да. Жакшы ниет менен берип атабыз. Азыр жок болуп кетүү коркунучунда турат. Кыргыз геология. Эмил Кубатович, турабы ушул мен айткандарым? Сиздер дагы мисалы өзүңүздөрдүн жамаатыңыз менен биргеликте сунуштарыңыздарды берсеңиздер бул жака. Мына Минфин 1 миллиард бөлүп беребиз деп атат. Өтө чоң мүмкүнчүлүк. Пайдаланып калыш керек. Даяр акчаны иштете албай атасыздар.
кыргыз геология мисалы өтө чоң мындай эбегейсиз иштер жасаш керек. Азыркы күндө мисалы даже олтурган зданиясы буга чейинки балансында турган техникалары уже как мусор болуп турат. Булар техника сатып алууда и дальше ишмердүүлүктөрүн жумшаганга кандай положение иштетишин билишпейт. Ошого мисалы сиздер дагы эми берип аткан акчага бир аз жоолорун карап, керек болсо Акылбек Үсөнбекович менен да биргеликте ушул тармакты кылып бере турган болсок, бул өтө чоң пайда бере турган ишкана. Алишер Абилович, аябай туура айттыңыз. Бул жана сатуулар боюнча мыйзам бутун тушулаган дегендей. Биз мыйзамды өзгөрттүк да. Бүгүнкү күндө Госгеологиянын алдында госпредприятие бар. Алар болсо мыйзамдан чыгарылган. Мыйзамга мындай жана госзакупка уже эмет байланган жок. Ошондуктан аны да карап беребиз. Кандай бир бат жолдорунчу эффективдүүлүгүн. Андай болсо эмне себептен мына 22 миллиондон 6 миллион гана иштеттиң? Жок, бул мыйзам жакында эле немеге күчкө кирди да. Макул, рахмат. Кыскасы ушуну бир контролдоп койсоңуздар, эми ушунчалык жакшы ниет менен бөлүнүп аткан акчаны толук кандуу, мындай адрестүү иштете турган болсо, бул пайда бериш керек да. Ошол тармак үчүн бөлүп атасыздар да сиздер. Рахмат. Рахмат чоң. Кийинки сөз ушул Замир Дүйшалиевичте. Алмаз Кушбекович кошумчада жана подрядчыларды ким көзөмөлдөйт дегенде Госстрой көзөмөлдөйт деп жооп бердиңиз да, Алтынбек Мусажанович. Кээ бир подрядчылар бар да, мамлекеттен 5-6 объект алып алган. Мына Шамалсайда борбордук стадионду алышкан. Алтынбек Мусажанов өзүңүз жакшы билесиз. Бир туруп банкон сопровождение иштебейм деп коет. Мурункудай каржылап берилет дейт. Ушундай мамлекетке кыр көрсөткөн подрядчиктер бар. 5-6 объект алып алган. Туура. Госстрой көзөмөлдөйт, туурабы? Бирок силерде рычаг бар да, силер башка объектилердин акча которуп берип атасыңар да. Караш керек ушуларды. Шамалсайдын борбордук стадиону былтыр кирген, Алмаз Кушбекович. Областтык курулуштар ишканасы 1 жылдан бери проектини туура жасабай, кармап, мына быйыл подрядчиктер утуп, алар кыр көрсөтүп жүрөт. Аларга кандай жоопкерчилик болуш керек аларга? Сиз туура айтып жатасыз. Биз бул боюнча ушул жылдын жыйынтыгы менен биз могу код чыгарганбыз. Мисалы үчүн азыр именно Госстройдун өзүнө эле 5 миллиардтан ачык код чыгарып бергенбиз. Бирок освоениясы 35-40%ке чейин эле болуп турат. Жылдын жыйынтыгы менен биз өзүбүздүн жетекчиликке, анан Кабминге сунушубузду беребиз. Ошол подрядчиктерге өздөрүнүн тиешелүү чарасын көрсүн депчи. Антпесек, действительно акча турат счетторунда, бирок освоение жок болуп турат да. Ошону дагы жылдын жыйынтыгы менен карап чыгабыз. Алтынбек Мусажанович, мисалы үчүн банктарда кардарлар менен иштейт го. Туура эмес мамиле кылса черный спискке киргизет да. Силерде барбы? Черный список барбы? Штраф дегендер барбы? Ал Госстрой тарабынан каралат андай нерселер. Ушундай карап жоопкерчиликке тартыш керек. Алтынбек Мусажанов, мен дагы 1-2 объекти берейин. Ушулар боюнча карап бериңиздер. Госстрой менен биргеликте биз дагы аракет кылып карап чыгабыз аны. Рахмат. Анда кийинки сөз Марат Молдонович, кошумчаңыз. Алмаз Кушбекович, мына коллегаларым айтып кетти, бизде көпүрө базар деген айыл бар, өткөндө кайрылдым эле да. Там 400 тысяч, по-моему, на проектирование надо, да, проект у них готовый сейчас. Ошону бир карап көңүл буруп коюңузчу өзүңүз эле. Балдарга айтырбай. Биз 200 миң карап бергенбиз, азыр кийин дагы калганын да, освоениясын беребиз. Аз берсеңер, капсуласын салып, иш башталып кетет эле да. Беребиз. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, да кимде болду суроожу? Мен деле ошол суроо берейин деп аткам. Как раз коллегаларым берип койду, эми кайталап отурбайын, мен коллегалардын сөзүнө кошулам. Алмаз Кушбекович, баягы Ак Коргон айыл өкмөтүндө Алтынбек, билесиң да, тиги больница бүтүп атканда ошо бир айырмасы бар да, кичинекей сумма, ошону быйыл. Кечээки неделеде кетти 5 миллион дагы. Кечээки неделе 5 миллион дагы кетти. 16 миллион ушундай эле саткан, ошону быйылга жетиш. Аягына чыгарабыз. Ачып койсок жакшы болот эле да жылына, ошол менде. Анда ийгилик барыңыздарга ошол. Суроо бүттү да, анда урматтуу депутаттар, комитеттин корутундун долбоорун окуп койсом, Кыргыз Республикасынын 2024-жылга жана 2025-2026 жылдардын пландык мезгилинен республикалык бюджети жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорунун концепциясы жактырылсын.
Бул корутундун көчүрмөсү Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетине жөнөтүлсүн. Корутундун долбоорун добуш коюм. Урматтуу депутаттар, добуш бериңиздер. Макул, каршы жок. Чечим кабыл алынды. Бул маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Рахмат. Күмтөр боюнча министр финанс, 3-чү маселе боюнчабы? Бар. Жок, өздөрү билет деги кайсымыз. Замы, да? Анда, урматтуу депутаттар, экинчи маселени кароого өтсөк, экинчи маселе бул Кыргыз Республикасындагы лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өткөрүүгө киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору экинчи окууга киргизилип жатат. Демилгечи Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин төрагасы Жапаров, баяндамачы Кыргыз Республикасынын энергетика министри Ибраев. Талабек Микеевич, келесизби? Талабек Микеевич, канча убакыт сизге жетиштүү болот? 3 мүнөт, анда баштай бериңиз. Урматтуу Асылбек Атакозович, урматтуу депутаттар, сиздердин карооңуздарга бүгүн Кыргыз Республикасында лицензиялык уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоор жактыруу үчүн алып келип турабыз. Мыйзам долбоору энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүү, энергетика тармагын өркүндөтүү, чакан жана орто бизнести колдоо жана жаңы генерациялык кубаттуулуктар ишке киргизүү жолу менен экономиканын туруктуу өнүктүрүү максатында иштелип чыккан. Мындан тышкары, азыркы учурда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 22-жылдын 29-декабрындагы номер 697-р буйругуна ылайык Кыргыз Республикасынын Жайыл районунда жана Чүй областында аз камсыз болгон 10 үй бүлөнүн 16 жашка чейинки балдары муктаж жарандарга үй бүлөлөргө ай сайын берилүүчү жөлөк пул алуучулардын үй бүлөлөрдүн мисалында күн панелдерин орнотуу боюнча пилоттук долбоорду ишке ашырылууда. Ушул учурда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин жогоруда аталган буйругуна ылайык Кыргыз Республикасынын энергетика министрлигине иштелип чыккан электр энергиясынын өзүнүн муктаждыгы үчүн пайдаланууну, ошондой эле Кыргызстан улуттук электр тармагы акционердик коомуна иштеп чыгарылган электр энергиясынын ашыкчасын сатууну эске алуу менен кубаттуулугу 5 киловатт-сааттан кем эмес күн электр станцияларын сатып алуу жана орнотуу тапшырылган. Буга байланыштуу энергиянын кайра жаралуучу булактарынын негизинде микрогенерациянын бул баяндаманы буга чейин да беришкен. Анын көрчө суроо жооп коюп берейикпи? Экинчи окуу. Буну бүткө укканбыз. Ошол микрогенерация боюнча ошону колдоп бериңер, экинчи окууда колдоп бериңер деп суранам. Урматтуу депутаттар, суроо жооп койсок, баяндамачыга суроолор барбы? Жокпу? Анда, урматтуу депутаттар, комитеттин корутундусу долбоорун окуп койсом, Кыргыз Республикасынын лицензияга уруксат берүү тутуму жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырылсын жана мыйзам долбоорун экинчи окууда кабыл алуу Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Ушул мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынында кароодо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетика комплексин жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитеттин төрагасы Турсунбай баяндамачы болуп аныкталсын. Ушул мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынында кароодо Кыргыз Республикасы энергетика министри Ибраев чакырылсын. Корутундун долбоорун добушка коем, добуш бериңиздер. Макул. Каршы калыс жок, добуш берилди. Чечим кабыл алынды, отуруп берсеңиз болот. Добушка кеттиби, э? Добушку? Экинчи маселе боюнча, урматтуу
депутаттар экинчи маселе боюнча анда бүттү да тиги экинчи маселе боюнча таркатылган. Анда добушка коем экинчи маселе боюнча урматтуу депутат. Добуш берсеңиздер, макул, каршы жок. Кабыл алынды чечим. Чакырылгандар бара берсеңиздер болот экинчи маселе боюнча. Анда урматтуу депутаттар, үчүнчү маселе боюнча үчүнчү маселе Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2022 жылдын 28 сентябрындагы номер 494 токтому менен Kumtor Gold Company жабык акционерлик коомунда алтындын казып алынышын жана сатылышын Кыргыз Республикасынын менчигине өткөндөн берки иш аракеттерин иликтөө боюнча түзүлгөн убактылуу депутаттык комиссиянын ишинин жыйынтыгы жөнүндө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 2023 жылдын 16 мартындагы номер 1038 токтомун аткарышы тууралуу демилгечи Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты боюнча комитети баяндамачы Kumtor Gold Company жабык акционерлик коомунун президенти Бартабасов. Алмазбек Арсланбекович, келдиңизби? Сизге канча убакыт жетиштүү болот? 10 минут, Хорошо, баштай бериңиздер анда. Урматтуу Азизбек Атакозович, урматтуу депутаттар, урматтуу бүгүнкү жыйындын катышуучулары. Өткөн жумадагы жыйындын уландысы болуп бүгүн сиздердин назарыңыздарга Kumtor ишканасынын 2013 жылдан бүгүнкү күнгө чейинки финансылык жана өндүрүштүк көрсөткүчтөрүн бир сыйра көрсөтүп берейин. Негизи жалпысынан биринчи, экинчи слайд бул ошол 2013төн 2022 толук жана 2023-тün 9 айы менен прогнозный жылдын аягына чейинки көрсөткүчтөрү. Бул жерде биз эмнени көрө алабыз? Ар бир жылдагы өндүрүлгөн алтындын көлөмү, сатуудан түшкөн киреше, андан тышкары сатылган өндүрүмдүн өздүк наркы, таза киреше, андан тышкары ушул жылдардагы ар бир унциянын сатылган баасы жана ар бир сатылган унциянын өздүк наркы жана ошол эле жалпы чыгымы. Андан тышкары слайдтардан ошол кездеги өздүк нарктын көбөйүшүнүн себептери бар. Жана 1997 долбоор башталгандан бери азыркы күнгө чейин алтын канча өндүрүлгөн жыл боюнча ошол маалыматты көрсөтө алабыз. Демек, эгерде биринчи слайдка кайрылсак, 2013төн 2018ге чейин өзүңүздөр көрүп тургандай, ар бир жыл сайын мисалы алтын канча көлөмдө өндүрүлгөн. Ошондой эле ошол жылдардагы 2013-2014төгү сатылган унциянын өздүк наркы. Эгерде байкасаңар, 2014төн баштап 2018ге чейин орточо өздүк нарк бул $956 түздү. Себеби бул жылдары геологиялык чалгындоо иштери болгон эмес. Андан тышкары сатылган өндүрүмдүн өздүк наркы бардык жылдарда орточо алганда 49 жалпы кирешеден 49%-ды түзүп атат. Ал эми башка операциондук чыгымдар болсо 24 таза кирешебиз 24 же болбосо 19-23% менен ар бир жылдары көрсөтүп турат. Кайсы жылдарда канча болгону. Бул жерде сатылган алтындын 1 унция үчүн өздүк наркысы. Өткөндө жыйында дагы сөз болду эле, экинчи слайдтан көрсөк болот.
9 ayda $1626 болду. Бул жалпы чыгымдар. Бул жерде капиталдык чыгымдарыбыз бар, административдик чыгымдарыбыз бар, жана төлөмдөрүбүз. Ал эми сатылып алтындын 1 унцияга өздүк наркы капиталдык затратасы жок 1326. Бул 9 айдыкы. Прогноз менен жылдын аягына биздин күтүлүүчү данныйларыбыз бул 1428 жалпы чыгымдар. Ал эми сатылган алтындын 1 унцияга баасы капиталдык чыгымдарды алып салганда ал $1200 тегерегинде болуп турат. Таза кирешебиз бул жылга $280 миллион тегерегинде болгон турат. Жана план боюнча биздин өндүрүү алтыныбыз 450 миң унция. Ал эми жалпы сатылган өндүмдүк өздүк нарк 373 миллион. Негизи бул ушул сатылган өндүрүмдүн өздүк наркын байкап көрсөңөр болот. Буга чейинки жылдарда дагы мисалы көп эле болгон. 400 миллиондон ашкан ошол эле башка операциондук чыгымдар дагы. Таза кирешеден түшкөн таза кирешебиз мисалы 2022-де 371 миллион. Бул жөнүндө дагы сөз кылганбыз өткөндө. Жана байкасаңыздар болот 2022-деги сатылган алтындын 1 унцияга өздүк наркы канча болгон жана жалпы чыгымдарыбыз канча болгону. Кийинки слайдка өтсөк, бул жерде 2013-төн 2023 жылга чейинки графикалык түрдө көрсөтүлдү. Кайсы жылдарда канча алтын өндүрүлгөн, канча сатылган жана түшкөн кирешенин көлөмү. Ал эми кийинки слайдта бул алтындын тонна менен көрсөтүлгөн, кайсы жылдарда канча тонна өндүрүлгөнү. Байкасаңар болот, ар бир жыл бири-бирине окшош эмес. Бул жерде өзгөчө 2006-2007 жылдары 9 тоннага чейин түшүп кеткен. 2012 жылы ошол да көлөмдө болуп калган. Буну менен эмнени айткым келет? Алтындын өндүрүлгөн көлөмү буга бир эки основной показательдери бар да. Бул тоо кен иштери боюнча. Тоо кен иштери боюнча болгондо геотехникалык условия. Кендин жаткан акыбалы кандай? То есть кен тилкеси кайсы абалда болот? Себеби кенди алыш үчүн бизде мисалы Кумтөр ишканасында скрыш деген бар, коэффициент биздики 30-га чейин жетет. Кен ылдый. Эмне үчүн бул жылдарда байкасаңар болот, мисалы 2001 жылы максимально Кумтөр ишканасынан 23 тонна алтын өндүрүлгөн да. 23 тонна алтын өндүрүлгөн, кечиресиз. Анан жылдан жылга ылдыйлады. Быйыл мисалы былтыр дагы 17 тонна болдук, бирок быйыл биздин планыбыз боюнча 14 тонна. Бул эмнеден? Бул ошол кендин биздин Кумтөр кендин өзүнүн баягы карьердин планы бар да. Анан кен ылдыйлап баратат. Биз аны кубалап артынан казып кете албайбыз. Себеби безопасность, коопсуздук жагынан биз да бортторду да карашыбыз керек да. Ошон үчүн же биз карьерди расширять этишибиз керек, же болбосо башка ыкманы колдонушубуз керек. Мисалы подземка, туура айтасыз. Ошол себептен бирок азыр биздин борбордук карьерде, азыр 3 карьерде иштеп жатабыз. Борбордук карьерден основной рабочий зонабыз бул 19-20. Эмки жылга ошол эле борбордук карьерден скрышной жумуштарды алып түшөбүз үстүңкүсүнөн. Бул 25 жылдын рудасынын даярдыгын көрөбүз да. Ал эми Сары Төр менен юго-западный карьерибизде болсо, азыр руданы алып аткан кезибиз. Бирок ал жердеги руданын баягы орточо курамы борбордук карьерге караганда азыраак. Ошол себептен кийинки слайдтарда көрүнөт эмне үчүн 2023 жылдагы объем биздин өндүрүмдөгү 14 тоннага түшкөнү. Бул слайдта болсо салыктар жана башка милдеттүү төлөмдөр 2013-төн берки ушул жылкыга чейинки жалпы канча сумма төлөнгөн. Жашыл боек менен боелуп турганда байкасак болот. Мисалы 8,5 жылда Кумтөр ишканасынан бюджетке дивидендтерди кошкондо $1,2 миллиард, ал эми азыркы 2,5 айда болсо $861 миллион которуп бердик.
байкасаңыздар болот, 2022-нин 372 миллион деп бул жерде турат. Ошол көп суроону жаратып атты. Эмне себептен 22-де мынча сумма башка эле, ал эми 23-тө болсо азыр башкача болуп турат деп. Бул жерде 2015-тен 2020 жылга чейин мурда төлөнбөй келген жылдык материалдык сырьёнун развитиясы боюнча төлөмдөрү, ошол суммалар кошулган. Ылдый жагында мисалы түшүндүрмөсү турат. Анан эң башкы жетишкендик биздин президентибиздин ошо баягы өзүнүн иши менен бардык элибиздин колдоосу менен аткарылган Кумтөр ишканасы Кыргызстанга өткөндөн бери бир жылдын биздин дивидендтеги төлөмүбүз 140 миллион доллар болду. Ага чейинки 96-дан 2000 ушул жылга чейинки төлөмдөрүбүз жалпы 100 миллион доллар болуп атат. Бул абдан чоң жетишкендик. Кудай буюрса дагы эле мисалы быйылкы таза кирешебиз 280 миллион долларга чыккан атат. Ошондон биз дагы которуп беребиз да бул дивидендти. Кийинки слайд. Бул жерде ошол өздүк нарктын көбөйүшүнүн эң башкы себептери. Жанагы айтып кеттим эле, ошо 2013-төн 2019-га чейин орточосу 956 доллар болду. Бирок бул жылдарда ошол геологоразведка чалгындоо иштери болгон эмес. То есть компания жетекчи тарабынан бул токтотулган болчу да. Андан тышкары 19-20 жылдарда COVID-19 негизинде основной биздин негизги келчү материалдарыбыз, реагенттерибиздин баасы көтөрүлө баштады. Андан улам 22 жылдары ошол эле дизелдин майдалоочу таштарыбыздын баасы көтөрүлдү. Bundan тышкары биз азыр 22-де 23-тө дагы ошол МСБ боюнча 4% төлөп беребиз. Электр жарыгы, электр энергиясы боюнча мурда 3 сом төлөчү элек, азыр 3,04, азыр эми 5 сом төлөйбүз дегендей. Электр энергиясын эгерде ошону эле карасак, мисалы жылына азыр биздики 17 миллион доллар 23-кө каралган. Бул орточо алганда 315-320 миллион киловатт саатты биз жагабыз. Ал эми мурдакы баа менен болсо бул 14 же болбосо 13,5 миллион доллар болчу. То есть ушунун баары биздин жанагы өздүк наркка таасирин тийгизет. Бирок ошо баа көтөрүлдү же болбосо башка дагы өзгөрүүлөр болду деп отура бербестен биздин эң башкы ошо себестоимостька, өздүк наркка тиешеси, көрсөткүчтөргө тиешеси болгон түздөн түз административдик расходторду контролго алып атабыз. Мисалы былтыркы менен салыштырмалуу 16%га чейин ылдый түшүрдүк. Поставка кылган ошол эле селитра болобу, башка запастык тетиктерди ошолор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ортомчу компаниялардан сырткары түз чыкканга аракет кылып, ошондой келишимдерди түзүп жатабыз да азыр. Бул жакшы жетишкендиктер. Кийинки слайдыбызда бул маалымат катары биздин Кумтөр ишканасы менен башка чет элдик компанияларды салыштырмалуу көрсөттүк. Бул жерде ошол Элдорадо же болбосо СССР Майнинг, башка ошо Канада, Американын компаниялары бар. Эң башкы көрсөткүчтөрдүн бири ошо административдик чыгымдарды салыштырмасын карасак, Кумтөр ишканасы мисалы 2022-ники башка компанияларга караганда ылдый. Ошондой эле өндүрүштүк кармоо, поддержание на производство, бул жерде налогтор кошулган эмес, жана развитияга кеткен акча каражат кошулган эмес, ошондо салыштырмалуу Кумтөр ишканасынын показательдери жакшы. Мисалы ошол эле EBITDA биздин көрсөткүчүбүз башка компаниялардан өйдө турат да. Бул көрсөткүч эгерде ишкана кандайдыр бир кредит алып же ошону кийин иштейм жабам десе, ошо кредит берүүчү компанияларга жакшы көрсөткүч болот да. Кийинки слайдыбызда 9 айдын 1 январдан ушул жылдын 9 айынын эң башкы көрсөткүчтөрү бул тоо кен иштери боюнча канча миллион тонна тоо кен иштерин аткардык, казылып алынган кендин көлөмү боюнча жана аягы канча алтын, бул 9 айдыкыда азыркы күндө 10 тоннага чукулдап калдык. Андан тышкары кийинки слайдта кошумча кылып коштук. Кумтөр ишканасынын келечегине байланышы болгон буга чейин да жакшы сөздөр болду, госгеологияга тиешелүү дагы.
Биз дагы ошо Кумтөр менен бир гана ошол жерде карап отура бербей, жаныбыздагы проектлер ошол эле Тоолок кенин, андан тышкары Кумтөр кенинде чогулган, ушул жылдарда чогулган калдыктарды сактоочу жайыбызды кайра иштетүү боюнча ишибиз дагы азыр алдыга жүрүп баратат. Жана буга чейин да айтып кеткен жер астында ыкма менен иштетүүчү подземка проектибиз дагы азыр жакшы жүрүп келатат. Бардыгы планыбыз ойдогудай болот деп мен ишенем. Жамаатыбыз менен дагы ишенебиз. 25-жылдын ортосунан баштап калдыктарды сактоочу жайы боюнча ишибиз башталат. Ал эми жер астынан ыкма боюнча иштетүү боюнча ушул жылдын мисалы ноябрь айында баштапкы иштерибиз уже карьерден баштайбыз. Кыскача, урматтуу депутаттар, ушундай. Рахмат, анда отура берсеңиз болот. Ордуңуздан эле жооп бере бересиз да, отуруп. Анда урматтуу депутаттар, суроо жоопко түшсөк. Мускошалевич, сөзсүзбү? Сөз сизде анда. Рахмат. Урматтуу Айзат Окузович. Мага бир суроого жооп берип коюңузчу. Быйыл сиз канча жаңы техника алдыңыз? Быйыл оор техника... Ошол бизге Кыргызстанга өткөндөн бери канча жаңы техника алдыңыз? Урматтуу Кундузбек Кошалевич, быйыл оор техникалар боюнча 7 даана техника алынды. Кайсы санап берсеңиз? Булар бульдозерлер. Канча тонналыктар? D10 деген өзү 70 тонналык бульдозерлер. Грейдер жаңы алдык 24М деген, бул жанагы түртчү калагы 6 метрден узунураак. Андан тышкары 2 бургулоочу станок Сандвик компаниясынан D410i деген. Бүт өзүңөрдүн акчаңарга? Албетте. Эч кандай кредит жок. Эч кандай лизинг жок. Жок. Только өзүңөрдүн акчаңарга? Ооба. Эми конечно, биздин Кумтөрдүн өзүбүзгө өткөнү бул өтө кубаныч менен, сүйүнүч менен айтсак болот. Мына ушунча жылдан бери албаган пайданы биз 1 жылдын ичинде алып атабыз. Бул өтө жакшы көрсөткүч. Эми мындайда сизге Алмаз мырза карап кетерим. Ушу жалпы жамаатыңыз менен аркы дүйнөгө эч ким эчтеке алып кете албайт. Билбейм, жутуп эле курсаңыз алып кетип калбасаңыз, сыртыңыздан эчтеке алып кете албайсыз да. Ошондон ошонун баарын жеткизсеңиз, уурдашпасын. Элге ушунчалык жедиргенибиз, ушунчалык канадистердин бар жеп кеткендерин уксаң, азыр биз да барып да келгенбиз, көрүп да келгенбиз. Анан алардын баардыгын ойлоп отурсаң өтө кыйын иш болгон. Бул биринчиси. Экинчиси, биздин жанагы улуу заттарды сактап аткан жайыбызда бир топ коркунучтар бар. Сиз аны жакшы билесиз өзүңүз дагы. Мен сизге көзүңүзгө да айткам мунучу. Ошондуктан ошол 26-жылга дебей ушуну тезирээк переработка кылыш керек. Потому что биз мына талашка чейин барып келдик. Ошол жерде дагы ал жердеги кандай калдыктар чыгарып аткандарын да көрүп келдик. Ошол методко өтсөңөр, ошол технология иштетсеңер, бул улуу заттардын зыяндуулугу почти биздин жерибизге, мекенибизге, элибизге зыян жок экенин көрүп атабыз да. Ошентип эми ишиңерге ийгилик. Только ишиңерге ийгилик. Эми башка эмне деп айтабыз? Жанагындай ушунча бердик эле, ушинтип мактап мына шулбан кыйратат деп бердик эле, теңиз бөлтүрүктүн кылган иши тиги болду. Ошондуктан эми артыңыздан жакшы сөз калсын. Жалпы жамаатыңыз менен дегендей. Рахмат. Жакшы сөз калсын. Рахмат. Мен болду айта турган сөзүм жок. Рахмат, анда кийинки сөз Сейитбек Алмазбековичте. Рахмат, Айзат Окузович. У меня вот вопрос к счетной палате. Вадим Александрович, да? Есть, да, Вадим Александрович? Жок дейм, счетная палатадан ким бар? Счетный палатадан барбы, жокпу?
алар счетная палата 17 майдан 21 жылы 30 июньнун 22 жылга чейин проверка кылыптыр да. 63 замечание бар экен да, именно по Кумтор Gold Company. Ошо замечанияларды карадыңар беле? Талайкүл Чоробековна жооп берет, финансылык вице-президентим. Саламатсыздарбы? Бул счетный палатанын отчету боюнча бизге 11 предписание жана 31 рекомендация берилген. Бул боюнча биз иштеп атабыз ушул күнгө чейин. 11 предписаниянын 8-и толугу менен аткарылган, 3-ü болсо жартылай аткарылды. Жана 31 рекомендациянын 28-и аткарылган, 3-ü жартылай аткарылды, толугу менен аткарылган. Канча замечание болду ошондо толугу менен? Ошондо барысы 42 болгон. 42'nin 11'i предписание болчу, 31 рекомендация болгон. Нет, в общей сложности силердин раз эмеңер болсо 63 замечанияңар. Мындайда бул немелердин пункттардын ичинде пункттар бар. Мындай алганда негизи 98 пункттан турат. 98'дин ичинен азыр 10 предписаниянын пункту, 3 рекомендациянын пункту калган. Калганы аткарылган. Суммасы боюнча болсо 1 миллиард 41 миллион сомго болгон. Мунун ичинен 506 миллиону уже кайтарылган, 480 миллион калган. Азыр болсо 1 граммовый слиткалар бар да силерде, анан кийин 100 граммовый слиткалар. Ошо баалар канча азыр? Жок, бизде слиткалар жок. Ишкана болгону сплав доре эритмесин биз өндүрөбүз. Слиткалар Нацбанкта болушу мүмкүн. 11 жылдан баштап 17 жылга чейин канча, сколько выработали золото? 11-ден 17-ге чейинби? Азыр 11 жылы 18 тонна. Жок, жалпы 6 жылдын ичинде. Так, 32, 36. Нет, 2011. С 11 по 17 год. Сколько тонн выработали золота? Азыр кошо коелчу. Так, 112 чыгып атабы? 112 тонн бу? Азыр 1 секунд бердим. Уруксат берсеңер, жардам берип коеюн, Кыргыз алтындон. Абдыжалиев. 21 жылдан 23 жылга чейин 36 тонна. Жок, мен 11 жылдан баштап 17 жылга чейин деп сурап атам. 11 жылдан. 11 жылдан 17 жылга чейин 112 тоннадан. 112 тонна эмне үчүн айтып атам? Анткени өткөндө балбак зарылгыч айтып атпайбы, алма шашырын убагында 1 тонна 800 грамм депчи, килограмм деп. Ошон үчүн палатага келсе, так ошону жооп берип койсоңуз, чтоб недоразумение не было. А так больше вопросов нет. Рахмат. Рахмат. Алмаз Арстанбекович, мисалы ошо токен тармагында иштеген компаниялардын ушул 90% ошо кыргызстандык жарандар иштесин деп, 80% Кыргызстанда өндүрүлгөн товарларды сатып алсын деп биз мыйзам кабыл алып бергенбиз да, билесиз жакшы. Ошол бүгүнкү күндө ошол Кумтор кенинде кандай иштеп атат ушул мыйзам талаптары? Рахмат, Азизбек Атакозович. Жарандар адистер боюнча бүгүнкү күндө биздин 3276 кишинин 99,9% биздин кыргыз жарандарыбыз.
%100%. 90-100%. Bunun içinde 19 kişi çet eldik специалистlerimiz var. Alar bayağı руководящий позицияларда эмес, булар баягы өзлөрүнүн специалисттери менен специальности боюнча фабрикада жана башка отделдерде бар. Ал эми товарларды алуу боюнча эми баарыбыз билебиз, көбүнчө биздин тетиктерибиз өзлөрү батыш тараптыкы болгондуктан көбүнчө ошо тетиктерибиздин баары биздики импорт. Бирок ага карап отурбай башка реагент болобу, материал болобу, мисалы ошол эле акитаж же болбосо майдалоочу шарлар, башка нерселерди колубуздан келишинче ошо жергиликтүү сатуучулардан алып атабыз. Рахмат. Андан экинчи суроом ушул Кумтор мамлекетке өткөндөн бери Нарын областынын Теңир Тоо өнүктүрүү фондуна да каражат бөлүп атасыздар да? Ооба. Бул кандай иштеп атат ушул каражат? Бул Канча каражат бөлүнүп атат мисалы? Дүн кирешеден 0,6%. Азыркы күндө бул 22 жылы токтом ишине кирген. Биз ошо август айынан баштап төлөп баштадык го дейм. Азыр Теңир Тоого жалпысынан $8 миллион төлөнүп бер. 8 миллион, ошо Кумтор өткөндөн бери. Ооба. Жакшы. Анда башка менде суроо жок, урматтуу депутаттар. Суроо жокпу? Анда уруксат этсеңиздер комитеттин чечим долбоорун окуп койсом. Кумтор Gold Company жабык акционердик коомунун Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин Кыргыз Республикасынын финансы министрлигине караштуу мамлекеттик бажы кызматынын жана Кыргыз Республикасынын улуттук телерадио берүү корпорациясынын маалыматы эске алынсын. Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетине Кумтор кен чыккан жерден өзгөчө статусу жөнүндө мыйзам долбоору жана ушул мыйзам долбоорун колдонуу үчүн башка чечимдик укуктук актыларга тиешелүү өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүү жөнүндө мыйзам долбоорун Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин кароосуна киргизүү сунушталсын. Ушул пункт боюнча 2024 жылдын 30 апрелине чейин маалымат берилсин. Ушул чечимдин көчүрмөсү Кыргыз Республикасы министрлик кабинетине жүктөлсүн. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин 2023 жылдын 16 мартындагы номер 10-38 токтомунун аткарылышы контролдон алынсын жана тиешелүү кат Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин төрагасынын орун басарына жүктөлсүн. Бул чечимдин аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин аппаратынын отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу жана өнөр саясаты боюнча комитеттин бөлүмүнө жүктөлсүн. Чечим долбоорун добуш коем, урматтуу депутаттар. Добуш бериңиздер. Макул, каршы жок, чечим кабыл алынды. Бул маселе боюнча чакырылгандар бара берсеңиздер болот. Анда урматтуу депутаттар, биздин күн тартибинде 4-маселе ар кандай маселелер боюнча